Буга чейинки сабактарда технологиялар дүйнөнү тездик менен өзгөртүп жатканы туурасында көп эле сөз кылдык. Мунун жанында технологиялар өзү дагы бат-бат өзгөрүп, жаңыланып турат. Айрым технологиялар колдонуудан чыгып, алардын ордун жаңылары басса, башка технологиялар дайым толуктануу, жаңылануу үстүндө. Дайым өнүгүп жаткан санариптик доордо компаниялар базардагы атаандаштык артыкчылыгын арттыруу үчүн тез арада тоскоолдуксуз жаңы санарип технологиялык чечимдерди киргизип турушу шарт. Мындан улам барган сайын компанияларда санариптик туруктуулук маанилүү орун алууда. Туруктуулук компаниялардын бирден-бир баалуу сапаты болуп калды. Анткени ал өтө тездик менен өзгөрүп жаткан заманда алмаштырылып туруучу стратегиялардын жардамы менен компаниянын өнүгүүсүнө шарт түзөт. Бүгүнкү сабакта технологиялык доордогу маанилүү билим, көндүмдөрдүн бирине айланган санариптик туруктуулук жана санариптик гигиена жөнүндө айтып беребиз. Кризис көбүнчө сыртта болуп жаткан окуяларга байланыштуу болгондуктан туруктуу уюмдар алдыда күтүп турган кыйынчылыктарга туруштук берип, ага ыңгайлашып кете алат. Туруктуулук деп мамлекеттин, коомчулуктун, бизнестин тынымсыз өзгөрүүлөр жана белгисиздик шартына батыраак ыңгайлашып, туруштук берип, ал турсун өнүгүп кетүү жөндөмү. Азыркы өзгөрүүлөр технологияга байланыштуу жана андан көбүрөөк көз каранды болгондуктан санариптик туруктуулук деген түшүнүк жаралган. Санариптик туруктуулук айрыкча COVID-19 пандемиясы шартында глобалдуу артыкчылыкка айланды. Кырдаалдын мындан ары кандай нукта өнүгүп, дагы кандай чакырыктарды жаратаары так даана белгисиз. Демек алдыдагы өзгөрүүлөргө даяр болуш үчүн өкмөттөр болобу, бизнес болобу, санарип туруктуулугуна айрыкча көңүл бурушу керек. Санарип туруктуулук мекеменин технологиялардан көз каранды болгон операциялык мүмкүнчүлүктөрүн өзгөртүп, кайра калыбына келтирип, өзгөртүп туруу жөндөмү, ал дайым жана тездик менен өзгөрүп туруучу атаандаш бизнес коомчулугунда өзгөчө мааниге ээ. Мисал катары фотоматериалдарды жана басып чыгаруу шаймандарды чыгарган өз убагында технологиялык гигант саналган Eastman Kodak Company санарип туруктуулуктан баш тартып, жыйынтыгында банкрот болгон. Санарип туруктуулук боюнча штатта атайын адис, жетиштүү бөлүм болушу зарыл. Аталган адис кардарга ылайыкталган тиркемелерди иштеп чыгып, бизнес процесстерде, технологиялык процесстерди жана кибер коопсуздукту камсыз кылуусу керек. Компанияда санарип туруктуулукту камсыз кылуу үчүн интернет шылуундардын торуна чалдыкпай, кеңседеги компьютерлерде маанилүү маалыматтар жоголуп кетпеши үчүн аларды ооруга чалдыктырбай, санариптик гигиенаны кармануу зарыл. Санарип гигиена бул эрежелердин сакталышы. Алардын максаты санарип чөйрөнү колдон келишинче коопсуздандыруу жана жөнөкөйлөштүрүү. Негизи компанияларда санарип гигиенаны камсыз кылып турган адистер болот. Алар компьютерлерди жана тармактарды сакташ үчүн ар кайсы EssentNote 32, Kaspersky, Norton Security сыяктуу программаларды жүктөшөт. Ал программалар браун-мауэрлер интернет вирустардан сактап, операциялык системалардын кайра жаңылануусуна, керексиз электрондук шилтемелерди, спамдардан, компьютерге же тармакка сырттан кирүүдөн сактайт. Байкагандай технологиялар бир жагынан эмгек базарында адамдын ролун азайтып, көп процесстер автоматташтырылып, кесепетинде жумуш орундары кыскарып жатканы менен, экинчи жагынан улам жаңы, мурда ойго келбеген санариптик кесиптер пайда болууда. Технологиялар мындай айтканда адамдардын колун кайталанма, жадатма жумуштардан бошотуп, жаңы кызыктуу кесиптерди өздөштүрүү мүмкүнчүлүгүн берүүдө. А биз болсо кийинки сабактарда азыр суроо талап чоң болгон IT жана санарип кесиптердин башка түрлөрү жөнүндө айтып беребиз. Биздин сабактарды көрүп, сен санарип дүйнөдөгү өзүңө жаккан, жакын кесипти тандап аласың деп ишенебиз. Анткени азыр үйдө олтуруп эле дүйнөнү багынткан заман келди.